мындан бир 7-8 жыл мурда жакшы иш-чара болгон да. Ушул кумарканалардын иштөөсүнө тыюу салынган. Эми кайра тас кейпибизди кийебизби? Алдыга бараткан сапарыбызды токтотуп кайра аркага кетебизби? Эми түшүнөм, азыр бюджетке акча керек болуп атат. Андай болсо эмне каракчылык менен деле табыш керек аны акчаны. Адам дүйнөнүн акчаны тапса болот, арамдан тапса болот, бирөөнү ыйлап тапса болот, зордоп тапса болот, тоноп тапса болот, курал жарак сатып тапса болот, баңгизат тапса болот. Ошол сыяктуу нерсе болуп калып атпайбы? Ошон үчүн ырыскыны кайдан таптың бул өзүнчө бир суроо, кайка короттуң бул суроо, өзүнчө бир суроо. Ошон үчүн буга эч качан жол бербеш керек. Адамдын көз жашынан, таза эмес мээнетинен үй бүлөлөрдү бузуп тапкан каражат адал болмок беле. Канча үй бүлөлөр бузулган акыбетинен, канча адамдардын өмүрү кыйылган, канча адамдар үйлөрүнөн ажыраган, мүлкүнөн ажыраган. Эми аялдардын көз жашы, апалардын көз жашы бул мындай жөн эле мындай көз жашы эмес да. Канча тагдырлар сынды. Бул маселени кайра эле өкмөт кабинет министрлери көтөрүп атат. Бирок мен аларды эле түшүнүп атам. Экономика жагы бир топ адамдарды жумушсуздук калтырып койгонбуз деп атышат. Азыр өзгөчө мындай мигранттарыбыз да кайрылып келсе, жумуш керек деп атышат. Анан деген экономикабызга салым кошулат дейт. Анан биздин жарандарыбыз кирбейт, ал көзөмөлгө алабыз деп атат. Бул бир жагы, экинчи жагы расмий түрдө казинолорду жапканыбыз менен баардыгыбызга эле маалым. Бүгүнкү күндө расмий эмес түрдө казинолор иштеп жатат. Аны деген укук органдары жада калса өздөрү бир эме сөз бар, крыша деген сөз бар, ошентип өздөрү мындай калкалап турушат экен. Ал да элге маалым, жашыруун эмес. Бирок жеке менин колумду эми жүрөккө койгон позициямды айтсак, мен каршымын. Мындай да, муну өкмөт өзү чечиш керек. Мисалы, чек ара зоналарын ачса жакшы болмок да. Биринчиден Баткен жаккасы Өзбекстан, Тажикстан жарандар келип акча ташташы мүмкүн. Ысык көлгө ачса туризм сектору жайында туристтер келиши мүмкүн. Токмок ачса Казакстан жарандары келиши мүмкүн сыяктуу. Бирок ал зона аябай күчөтүлгөн, кайтарууга алынып, анан ал загран паспорт менен гана кирилиши керек да. Эгер ошол лицензия бере турган болсо, бир кыргыз жараны кирип ойной турган болсо, анда ал жазасын алып, катуу жазага колдонуш керек да. Ишенип турам, мыйзам катуу болсо, эл көзөмөлгө алса, баары текшерилсе, себеби кирген жаран эртең эле билинип калат да. Үйүн уттурат, машинесин уттурат, бүтөм уттурат. Кайда бардың бул казин? Мына ошол жердеги камераны карап туруп ана билсе болот да. Кыргыз жараны кирбей турган болсо, мен ойлонуп көрөм. Бирок мен кыргыз жараны кире турган казиного каршымын. Терс көрүнүштөр дагы көп жанагы. Мисалы агай. Мисалы жанагы бул жерде көпчүлүк кумардын азабынан үйүнөн ажырагандары бар, үй бүлөсү менен ажырашкандары бар, жана суицидден өзүнүн өмүрүнө кол салгандары бар. Башка мамлекеттерде бар, бирок мындай ачык эле барышат да. Эме кылышат. Биздики ушундай аэропорттун өстүндө стерильный зона деп коет. Алар келип ойноп, ошо кайра учуп кетет, сыртка кетет. Бирок эми биздин өзүнүн жарандар кирбеш керек. Ошону катуу көзөмөлгө алыш керек. Биз үй бүлөбүз менен чечтик, кеңештик дагы. Кудай берсе ушу эли журтубузга ушу убадаларды аткарайлы деп. Анан кийин ал жерде ушу кетишибиздин себеби, эгерде биз тапшырып койсок эле ушул тынчып калабы, ушу жанагы дагы бир башка бир асылуулар болбойбу деген гана ойдо ошол нерсени айткан элек. Бирок биз экинчи дагын да карап көрдүк, экинчи жагын карап көрсөк, эгерде ошентип туруп эле тапшырып кетип калган болсок, ошол алардын жөндөн жөн күнөөлөп аткан күнөөсүнү моюнга алгандай болуп калат экенбиз да. Ошон үчүн ак жерден эле моюнга албастан эли журтубузга ушу колубуздан келишинче акыркы кашыкканыбыз калгычакты эли журтка кызмат кылайлы деп чечтик. Демек акыркы чечим мандат тапшырбайсыз? Жок.